Ал эми азыр болсо сиздерге биз ар дайым айтып жүргөн, бизде дагы баягы эфир аркылуу оюндарда негизи эле көрүүчүлөр көп суранчу. Туз бөлмө деп. Туз бөлмө дал ушул туз бөлмө туурасында да сиздерге дагы да болсо маалыматтар берели деп турган чагыбыз. Азыр дагы мынакей ошо дал ушул туз бөлмөнүн жетекчиси бизде мейманда. Айдос Серикбаев келип турганда чурап. Саламатсызбы Айдос мырза? Хош келдиңиз. Эң негизгиси белегиңизге ыраазычылык билдирмекчибиз. Бул белек биздин көрүүчүлөрүбүздүн белектери деп кетмекчибиз. Анан негизи эле жогоруда биз азыр Кытай медицинасында укалоо боюнча көрдүк, Анан ал кезде да сөз болуп кетти. Негизи эле сиз айтып жатасыз, көп кыймылдаш керек деп. Чынында эле батыш чыгыш медицинасында, чыгыш дарылоосунда дагы көп биринчи басымда ушул кыймыл дешет экен да. Туура. Эми азыркы көйгөй адамдын ден соолугу болуп атпайбы? Бул өнөкөткө айланган оорулар десек болот да. Анткени себеби азыр эмне болду? Азыр адам жалкоолукка бартат да. Өзгөчө биздин элибиз жалкоо болуп бартабыз. Көп кыймыл аракетибиз жок. Анан ошого эмне болот? Кан айланымы азаят да, застой болот деген. Застой болгон сайын эмне шлак, токсин, хондроз, баягы туздар көбөйө баштайт кыймылдын жокунан. Анан бул кан айланымы канча азайган сайын адам эмне карлыкка, ошондой эле ар кайсы өнөкөткө айлана турган ооруларга алып келет. Жанагы гипертония, давление деп коебуз, ошого кан басым өйдө застой болгон сайын баягы. Андан тышкары адамдын жанагы чарчагандык, хронический усталость деп коет, ошол көп ооруларга алып келет. Анан эми колдон келсе көбүрөөк жөө басып, көбүрөөк кыймылдаганга аракет кылыш керек. Анан туздан эмне пайда алабыз? Эң биринчиден тузга кирген кезде мындан чыккан инфракрасный луч, баягы минерал адамдын денесине сөөккө чейин сиңип, анан ошонун баягы шлак, токсиндин баарын тазалай баштайт да, тер аркылуу да. Эми болгон илдеттин баары тер аркылуу чыгат да, бөлөк чыга турган жер жок. Анан ошол аркылуу баягы өнөкөткө айланган кан тамырларды тазалайт, ошондой хондроз, туздардан тазалайт, шлак, токсиндерден тазалайт да. Анан шлак, токсинден арылгандан кийин адам жеңил сезип калат өзүн. Бодрый сезип калат деген мындай. Айдос мырза, айта кетсеңиз, ал эми негизи жогоруда ошол сиз айтып кеткендей ошол толук кандуу тазалануу болуш үчүн канча курс же болбосо канча жолу кардар барыш керек бул туз бөлмөгө? Эң жакшы суроо, бул эң аз дегенде 10 күн барыш керек. Эң аз дегенде. Муну дагы багы Кореяда, Японияда булар багы астыга кеткен эл деп айтып койсок да болот. Медицина жагында, багы ден соолукка байланыштуу эме жагында буларда бир убакытка байлабайт экен. Булар түшүнүп, алдын алат экен да. Мага ушул керек деп, багы дем алыш күндөрү постоянно ушундай процедураларды өздөрү колдонуп турат экен. Ал биздин кыргызга бир нерсе менен байламайынча биз көп мындай эмете албайбыз да. Ооруп калгандан кийин ооруп калгандан кийин деле барабыз, анан бир ой буягым болуп калды, анан ошо застой баарын чогултуп алгандан кийин барабыз да. Биз күнүмдүк биздин түшүнүк күндө келишим керек десе, бизде жок, күндө келе албайм, андан көрө башка жака той ашка жакыныракпыз, биз ушундай элбиз да. Анан баягы бир нерсе менен байлаш керек да. Ошол үчүн бир нерсе менен байлаш үчүн баягы 10 күнгө абонент аласың. Анан ошого келесиң деп бир 10 күндүк абонентти баягы чыгарып койгонбуз. Эң аз 10 күн келиш керек. Анткени канча жылдан бери топтогон тамак аштан, сууктан топтогон шлак, токсин, суук бар, застой бар, ошонун баарын алып чыгыш керек да. Бир күндө абракадабра десе анда жомок болуп кетет да бучу. Ошол үчүн баягы канча жыл топтогонду жок дегенде баягы эң аз деген 10 күн келиш керек. Андан тышкары 20 күн келсе мындан жакшы, 1 ай келсе андан жакшы да, мындай айтканда. Ал эми ошол кирүү дарылануу процесси күнүгө болсо бул залалкасын тийгизбейби? Күнүгө барса мисалы үчүн кандай? Эми 10 күн катар күнүн өзгөртүксүз. Наоборот жакшы. Канча күнүнөн күнгө дене жумшарат, күнүнөн күнгө кан тамырлар тазаланат, жакшы. Ал эми тер менен, тер аркылуу чыгат да баардык нерсе. Ал эми тер менен витаминдер да чыгып кетиши мүмкүн, пайдалуу нерселер да чыгып кетиши мүмкүн адамдан, баягы тер аркылуучу. Ошол үчүн биз ал жерден эме беребиз, лечебный чайыбызды беребиз, адамды толуктоочу, тазалоочу. Андан тышкары жидкий кальций беребиз, жемчужинный, омега 3син беребиз. Адамга необходимо бул 147 ооруга жакшы бул жидкий кальций, омега 3 мээге, сөөккө жакшы, чесночный масло беребиз. Ал болсо иммунитетти көтөрөт, кан тамырды жакшы тазалайт. Ошол сыяктуу иштеги курттарды түшүрөт. Бул адамга азыркы керектүү нерсени ошол жерге кирген учурда 10 күн катары менен
эмне берип турабыз. Туз бөлмө менен бирдикте баягы дарылануу процесси да жүрөт экен бул жерде. Адамга керектүү азыркы учурда эмне керек адамга, эмне жетпей атат, ошол көйгөйдү биз ошол жерге келгенде баягы кошуп беребиз да, витаминдерди. Анан да мындай суроо, мисалы көбүнесе ошо туз бөлмөгө баягы күн суукта сууктап калган адамдар көп барчу да, баягы тер аркылуу ооруларды чыгарабыз деп. Анан кийин мынакей аба ырайы азыр күн ысып баштабады. Анан кээ бир адамдарга баягы давление деп айтып калдыңыз, ошол учурда таасир этпейби эч кандай? Залакасы. Эми өзү биздин түшүнүк боюнча илгертеден баягы медицина боюнча ысык баягы көп нерсеге жакпайт. Көп нерсеге жакпайт. Давление көтөрүлүп кетиши мүмкүн, анан баш тегеренип кетиши мүмкүн, жүрөк айланышы мүмкүн. Эми ысык көп нерсе. Менин таң калган себебим бул ушу тузду иштете баштаганда мындан чыккан ион, инфракрасный луч, минералдар кайра давлениени нормалаштырып коет. Бул өзгөчө. Биз көнүп калганбыз да, стационарный телефон, азыркы эмеге да көнө түштүк, ошол сыяктуу айырмасы ошондой экен да. Бул пар менен салыштырып болбойт экен, ысык мененчи. Мундагы ичинде өзгөчө баягы аура, температура, бул наоборот баягы давлениени көтөрбөй нормалаштырып коет экен да. Эгерде ылдый болсочу давление? Эми практикада деп коет, мен өзүм высокий давление менен жүрөм. Кээде дары жардам бербей калганда тузга киребиз, моментально түшүрүп коет да. Тескерисинче? Түшүрүп коет наоборот. Негизи менин жубайымдыкы, келинчемдики низкий, ал наоборот низкий болгон кезде кирген кезде дагы нормалаштырып коет да. Бул өтө уникальный. Муну багы мен укканымда бир көргөнүм дейт да. Багы таң калыштуу нерсе да бул. Ооба, чынында эле айтып отурсаңыз, чынында эле таң калыштуу нерсе, жана дагы ушул негизи эле дал ушул туз бөлмөсүнүн адамга болгон таасирин окуп отурсаң, чынында эле баарына эле болот, жарайт деген пайда болот да. Бирок кандайдыр бир учурда сөзсүз түрдө алдын ала айта кетиш керек го дейм. Кайсыл кардарларга, кандай жарандарга туз бөлмө баягы противопоказы? Туура суроо. Эми мунун өзүнүн противопоказаниясы Япония, Кореяда жок өзү. Япония, Кореяда жок. Практикада биздин өлкөдө, биздин баягы Кыргызстанда деп коет, аларга караганда онкология оорусу көп эмеспи? Аларда онкология бир 3% болсо, биздики 30-тан ашык процент да. Ошол үчүн баягы онкология больницадан чыгарып койгон оор акыбалда 3-4 стадия, биринчи ошо онкологияны негизинде анан биз баягы допускать этпейбиз да. Анткени уже баягы ошого жеткизди да. Ошол үчүн мен айтып кетерим, ошого жеткизбей биз дарылансак. Жана гепатит оорулары менен жабыркагандар. Гепатиттин да туберкулездин кээ бир эмелер формасына туура келет экен, кээ бир формасына туура келбейт экен. Анын да баягы иликтеп өзүнүн эмелери бар, нормативдери бар. Ошого жараша. Анан гепатитке дагы анын да БС деп бөлүнүп кетет эмеспи? А деп ошол учурда да стадиясына жараша кирип атат, киргенде бар. Жакшы болгондор. Биз дагы эскерте кетмекчүбүз көрүүчүлөрүбүзгө, эгерде сиздерге дагы дал ушул ден соолугуңузга байланыштуу, туз бөлмөсүнө байланыштуу сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө бизге WhatsApp номерине байланышка чыгыңыздар. WhatsApp номерибиз 0501 67 01 91, ал эми байланыш телефонубуз 0312 67 01 91. Азыркы кезде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Айдос мырзага баягы кызыктуу суроолоруңуздарды берип коюңуздар. Жана ошондой эле мынакей бизге келген көрүүчүбүздүн суроосу, менин атам 96 жашта дейт, жана ошондой эле ашказан жана муун оорулары көп дейт. Жакшы суроо, ооба жардам берет. Себебинде жакында эле бир апа келип кетти, ошо 90-дон ашып калыптыр, 95-те. Бирок ошо бирөө менен кириш керек да бул киши. Баягы сопровождение деп коет, же мындай эмне деп коет. Жанында бир колдоочусу жөлөк келип отуруп, сүйлөшүп, ошо киши менен чайын алып берип, эме деп отурса, сөзсүз түрдө жакшы таасирин берет. Анткени себеп канчага 90 жылдан бери сөөктүн баары эле катып калды да. Суу тамак аштан жиналган, топтолгон шлак токсинден айыр келген сөзсүз жибип сонун болот. Жаккан. Айдос мырза, баягы көрүүчүлөрүбүз үчүн, баягы жалпы биздин жарандарыбыз үчүн түшүнүк болуш үчүн айта кетсеңиз, дал ошол сумма жаатында, баягы төлөмү жөнүндө тузга кирген өзү канча турат? Бул бир. Экинчиден, жанагы айтып калдыңыз, чай жана ошондой эле витаминизациялар депчи. Булар баягы бөлөк өзгөчө бөлүнгөн төлөмгө
рекламага киреби же дал ушул кирген ушул билетти алгандан кийин эле ушул билеттин ичиндеби? 10 миңга баягы абонемент алат. 10 миңга абонемент. Ошон 5000 сом болот 10 миңга. Ошонун ичине кирет. Ошол эле чай, кальцийлер дал ушул 5000 сом ичине. Ошонун ичине кирет. Ошонун ичине кирет. Анан мынакей азыркы кезде өзүңүз байкагандай эле көпчүлүк жаштан улгайган адамга чейин баарыбыз эле баш ооруга жабыркайбыз. Ал эми баш оорунун дагы диагноздору ар кандай. Ооба. Ал эми дал ушул диагнозуна карабай сиздерге барса, мисалы үчүн, бул мүмкүнбү же алдын ала сөз түрдө өзүңдү карап, баягы кайсыл диагноз экенин билип кел деген? Жок, анын айырмасы жок. Баш оору бул кээ бир көчөдө өнөкөткө айланып калат эмес. Бул дагы жана биз айтып кеттик го, кан айламы аздан. Азыр бизде жалкоолукта жашыбызбы, карыбызбы көп кыймыл аракети жок. Өзү организм кыймыл аракетти жакшы көрөт. Илгеркилер оорчу эмес да, баш оору деген бир жатып калуу деген билчү эмес, анткени көп кыймылдачы, көп басчы. Остановкага чейин басып ошол жерден түшүп кетчи, бир эле мындай мисал, анан көп кыймылдачы да, кыймыл аракет эме кылчу. Азыр бара-бара эмне болду? Кыймыл аракет аз болуп баратат. Телефонубуз жаныбызда, тамак ашыбыз жаныбызда, кыймыл аракет аз болуп бараткан үчүн кан тамыр организм өзүнүн эмесин жоготуп атат деген сөз да, мындай айтканда. Ошол үчүн кан тамыр баягы айланып, кан айланымы азайып, ошондон баш ооруйт, давление болушат, басчы чогултуп алабыз. Ошол үчүн мен баягы кеңеш берет элем, көбүрөөк кыймылдагангачы. Көбүрөөк кыймылдаган сайын адам ошончолук кан тамыр жакшы айланат, ошончолук таза болот кан тамырлар, анан оорулар да азаят. Ал эми туз бөлмөдөн сырткары дарылануу үчүн, мисалы үчүн сизге кайрылган кардар, туз бөлмөдөн сырткары да кошумча кандайдыр бир дарылоо ыкмалары барбы? Ооба, бизде вибромассаж деген бар. Эгер ошол вибромассажга отуруп, баягы каналдарын ачып, бул 70тен ашык ооруга жакшы. Анан циркуляция энергия крови деп коет, ошого отуруп, каналдардын баарын ачып алып, анан туз бөлмөгө кире турган болсо, бул эки эсе эффект болот да, мындай айткандачы. Анткени себепте биз баягы кан тамыр уктап калды да, мындай айтсак, жай айланат. Өзү 40 менен жүрүш керек болсо, азыр 10 менен 20 менен жүрүп калды, мындай айтканда кыймыл аракет астан. Ошол үчүн баягы аппаратка түшүп алып кире турган болсо, ошол аппарат боюнча толугураак айта кетсеңиз, ал аппарат баягы инфаркт, инсульт. Ошолорго да жакшы. Тажрыйба боюнча практикада аябай жакшы результаттар бар. Инсульт, инфаркт боюнча анан эң жакшы мына застой, кол бут жылыбаган бир учурда болуп калат го, кан айламы азайып кеткенде кол бут да үшүй баштайт да. Аябай жакшы да, кол буттар баягы үшүп, тоңуп, жаштар деле азыр, коюшукчөн. Эме жок да, мына иммунитет жок сыяктуу да, ошол сыяктуу ошол аппаратка отура турган болсо 10 күн. Эртели кеч же болбосо хотя бир күндө болсо да ошо кан тамырларды бир тазалатып, бир айландырып ала турган болсо, кан тамырлар өзүнүн калыбына келип, адамдар жакшы өзүн сезип коет. Ушул жерден ушундай суроо. Мисалы үчүн ушул кан айланды айландырып, канды ошондо бул баягы кан алмашкан жок, ошол эле баягы катып калган, же болбосо аз айланып жаткан канды баягы нормалдаштырып жатат да. Анан бир негизи эле коомчулукта дагы бир өзгөчө бир жаман өнөкөт бар, бул эпилепсический, да, ушул кан айлануу жакшы жүрбөй алгандыктан баягы эпилепсия болуп, жыгылып калып, же болбосо да ошол негизинде канчалаган баягы жабыркаган адамдар бар эмеспи? Ошого жардам бериш мүмкүнбү? Негизи эпилепсияга тузга дагы эме кылып беребиз да, бул баягы запрет беребиз да. Анткени себеби бул баштын көйгөйү да. Ким билет эми ал жерде кээ бирине жагат, кээ бирине жакпайт дегенде эпилепсия өзү баштын эмеси болгондон кийин аракет кылабыз. Бирок кээде айтып калат клиенттер, мен эпилепсиям бар болчу, баягы отуруп эле атам депчи. Кээ бири айтат да, мен башка жагы циститим кармап атат, например, сууктан, же болбосо ошондой эле буту колум жылыбай атат, аябай ооруп атам, кечке туалетке барып атам, ушундай бир учурлар болуп калат да. Ошондо айтат да, мага жагат деп. Эми бул жерден баягы көрүш керек. Негизинде баягы эпилепсияны не допускаем. Негизи сөз түрдө бул туз бөлмөгө баратканда кардар баягы ачык айтыш керек, сөз түрдө өздөрүндө болуп жаткан кандай көйгөйлөрдү баягы ачык айкын айтышы керек. Жана ошондой эле кичинекей балдар канча жаштан барса болот дейт, бронхит? 6 айдан баштап барса болот. Омуркай кезинде. Жакында бир практикада өзүм жашоомдо бир эме болду, айтып кете турган нерсе. Менин кичүү балам 2 жашта. Аябай катуу ооруп, же больницага барыш керек болуп калды. 3 күн кечинде уктабай, жөтөлгөн сайын ыйлап, көкүрөк ооруп. Анан
Бағы біз қимылдат балдарды бір ес алдырбай, ешке біз өйнө өле батқақта жүрчү эмес беле илгери топурак иммунитет вырабатывать этет экен ошон бар. А баланы канча эшке чыгарбаган сайын ошончолук бала слабый боло баштайт экен да. Ошонун себебинен 3 күн тузга апардык. Бул мындай эмесине келип калды да, калыбына келип калды. Тердеди, ыйлаттык ичинде ысык да. Тердеди, ыйлады, бирок өзүнүн калыбына келип калды. Мен аябай сүйүндүм да. Ушунчалык жазамы тийди депчи. Жана ошондой эле ошо көрүүчүлөр бизге СМС билдирүү жөнөтүп жаткан учуру ошо сиз айткандай кол бутубуз муздабайт дейт. Жана ошондой эле апамдын буту бүгүлүп калган дейт, аксап базат дейт. Анан баягы оорунун себебин жазбаптыр, болгон ошондой эле аксап базат. Келишин анткени таянып келгендер таягын таштап кеткендер болгон. Унутуп койгондор болгон. Бул практикада Жалал Абад областынан келген бир апалар бар болчу. Азыркы учурда туугандары келип атат. Ушу кызы жетелеп келип таягы менен келчү эле бир учурда таягын унутуп коюп баягы кетип калып, анан кызы чуркап келип таягын алып кеткен учур болгон да. Аябай күлгөнбүз. Сизге аябай жагып таягыңызды унутуп койдуңуз го депчи. Анан ушу практикада жакшы результаттар бар. Анткени себептен кол бут бүгүлүп калган бул сууктун таасири болушу мүмкүн. Же микро-макро элемент жетпей, кальций жетпегенден колдор чоңоюп, шишип, же бүгүлүп калышы мүмкүн да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле бүгүнкү эфирде баягы кээ бир көрүүчүлөрүбүзгө баягы кызыктырган суроолорго кайрадан бизге жаңыдан кошулган болсоңуздар, бул эфир түшкүсүн саат 13:00 кайталайт. Дал ушул жерден да көрүп алсаңыздар болот. Ал эми дареги жана байланыш телефондор туурасында сөзсүз түрдө биз эфирден тышкары байланышмакчыбыз. Ал эми азыр ошол жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн маалымат иретинде айта кетсеңиз, бул туз бөлмө болгондо бул толугу менен ошол бөлмө туздан камтылганбы же ошол түзүлүшү боюнча айтып кетсеңиз? Бул түзүлүшү эң баштапкы байыркы деп болсок, алгачкы убакытта Япониянын изилдөөчү окумуштуулары изилдеп чыгып, ошолор ойлоп тапкан. Корей өлкөсү муну патенттеп койгон, закондоштуруп койгон да. Ошол жерден завод ачып, корейлер деңиз тузун вырабатывать этип, 1000 градус Цельсияда тазалап, анан экспортко чыгарып. Ал туз экен да мындай. Полный туз. Комнатанын ичинин баары туз, бөлмөнүн ичинин баары. Анан ошонун баягы илгерги биздин ата бабалар колдонуп келген да. Бала оорубаш үчүн ымыркайды күндө тузга чайкап алчу да, чыйрак өссүн, оорубасын деп. Ушул сыяктуу бул нано технология болуп койгон, өнүктүрүп, тузду өнүктүрүп, ушу полный каптатып комнатанын ичине. Андан дагы пайдасы тие тургандай кылып койгон да адамдын баласына. Ошондо сиздин ошол азыркы кезде иштетип жаткан туз бөлмө киргенде, потолоктон полго чейин туз менен камтылган. Эшиктен бөлөгүн бар туз. Анан ал кандай иштелиши кандай иштелет? Кандай иштелиши болгон туздун сыртынан жылуулук берет, жылуулук берип, ошодон баягы минерал ток аркылуу же атайын өзүнүн эмеси технологиясы бар. Анан жылуулукту ошо тузду ысыткан кезде баягы моющий средствонун жылуу сууда колдонгондо порошокту көбүрөөк жабырат го муздак сууга караганда. Ошол сыяктуу туздун сыртынан жылуулук берген кезде мунун эмнеси пайдасы көбүрөөк болот. Көбүрөөк минералдар, көбүрөөк жана иондор чыга баштайт. Ошо инфракрасный нымдуулук нымдаштырылат. Мындай сухой эле эме, бирок көбүрөөк ным эмес, көбүрөөк эффектин көбүрөөк берет да, көбүрөөк пайдасын берет. Ошол үчүн баягы биз технология японский болгону менен булар астага кетпеди эме боюнча. Бизде көрүүчү бар экен, куңгуроо. Алло, саламатсызбы? Түз эфирдесиз, куш келипсиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз? Алло. Угуп жатабыз. Өзүңүздүн сурооңузду же билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Сиз түз эфирдесиз. Медициналык билими бар экен. Медициналык билими. Медицина, мен өзүм кесибим боюнча юристмин. Бирок Тибет медицинасын өнүктүрүп, Кытайга 2 жыл каттап, ошол Тибет медицинасын өнүктүргөм да. Баягы Тибет медицинаны биздин медицина менен салыштырып болбойт да. Баягы чөп дарылар менен кандай дарылайт, адамдын баягы ысык суугун баланстаганды, ошол нерсени баягы түшүнүгү алып, Кытайга каттап окуганбыз да. Сөзсүз түрдө баягы медицина жаатындагы түшүнүк бар. Бар. Анткени көптөгөн көрүүчүлөр азыркы кезде негизи эле
ар бир адамдын табити дагы өзгөрбөдү, ар бирине табитине ылайыкташтырып жага берүү дагы бул өтө чоң иш, түйшүк, андыктан сөзсүз түрдө көпчүлүгү ар кандай ойдо, пикирде болушу мүмкүн. Айта кетсек, туз бөлмө толугу менен, бул бөлмөнүн ичи толугу менен туз менен камсыздалган. Сырттан кадимкидей жылуулук берилет. Андан сырткары дал ушул туздуу бөлмөнү иштетип жаткан Айдос мырзанын дагы өзүнүн дал ушул Тибет медицинасынын жаатында билими бар экен. Андыктан кандайдыр бир өнөкөтүңүздөр болуп калса, дал ушул жаатка кайрылыңыздар деп айтып кетмекчимин. Жана ошондой эле СТО телеканалынын таңкы канал берүүсүнүн дагы жогорудагы аталган өзгөчө сыйкырдуу бөлмөгө 2 кишилик чакыруу баракчалар дагы ар дайым ыйгарылып турмакчы. Андыктан бизди дагы кое бербеңиздер, барууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми кезектеги суроо биздин соңку суроолордон болот го дейм. Негизи эле азыркы учурда кандайдыр бир баягы клиенттерди, кардарларды өзүнө көбүрөөк алып келиш үчүн ар кандай промоушн акциялар өтүп калат эмеспи? Сиздерде дагы ушундай көрүнүштөр болуп турабы? Бизде да болуп турат, сөзсүз түрдө, албетте. Бизде баягы акциялар болуп турат, арзандатуулар болуп турат. Аны сөзсүз түрдө сиздер аркылуу билип турсаңыздар болот. Баягы бизге келип, телефон аркылуу байланышып, ошол акцияларга катышып турса болот. Сөзсүз түрдө. Өзүбүздүн баягы азыркы заманга жараша бонусубуз бар, белектерибиз бар. Бекер түшкөнгө да мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мынакей биздин көрүүчүлөр азыр эле бизден СМС аркылуу сурап жатышты эле, билеттерди кайдан алабыз деп. Биринчиден эң алгач билеттерди бизден аласыздар. Анткени биз дал ушул билеттерди ойнотобуз. Анан кийин негизи эле көрүүчүлөрүбүз көп талап кылат эмеспи? Бизде дагы негизи алдыда ар дайым убакыт бар кезде ойнотуп ушул белектер сиздерге ыйгармакчыбыз. Жана ушул жерде өзүнүн дареги да бар, байланыш телефондору да бар деп айта кетели. Ооба. Анан дагы бул билетти бизден алганга үлгүрбөй калсаңыз ошол күнү, анда Бакамбаева, Белинский көчөлөрүнүн Манас проспектисинин кесилишинде бул туз бөлмөсү жайгашкан. Ошол жерге барып, өзүңүз дагы алдын ала консультация алып, жана ошондой эле жогоруда аталган билеттерди, абонементтерди алсаңыздар болот экен. Эскерте кетсек, бүгүнкү биздин маегибиз бул туз бөлмөсү жөнүндө болду. Ал эми дал ушул жааттагы бизге толук маалыматты берген туз бөлмөсүнүн жетекчиси Айдос Серикбаев мырза келип, өзүнүн маалыматы менен бөлүштүм. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Ушул Кыргызстандын ден соолугун чыңдаганга өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Орозоңуз кабыл айта кетели. Рахмат. Алла разы болсун. Ал эми мынакей ушундай жакшы маектен кийин биздин мейманыбыздын урматына кезектеги музыкалык чыгарма көрсөтүүбүздү андан ары улантат.